Kırgız eli özü çara görүүгө dayar. Чынбы Kırgız elim? Бүгүн 15 апрелде өкмөт үйүнүн алдында бейөкмөт уюмдарына жана феминисттерге каршы тынчтык митинги болду. Митингдин катышуучулары бейөкмөт уюмдары мамлекеттин ички саясатына киришпөсүн талап кылышты. Ошондой эле бейөкмөт уюмдары Кыргызстанда жасаган иш программалары үчүн мамлекеттин жана элдин алдында отчет берүүсү керектигин айтышты. Биздин ички саясатыбызга аралашып жатышат булар. Буларга биз көзүбүз тирүү жол бербешибиз керек. Эже айтып кетмекчи, кимдер ошол сырттан каршыланган биздин калпакты кийип алышып, кыргыз өңдү. Бирок алардын ичи кыргыз үчүн күйбөйт. Буга мына далилдер бар. Урматтуу кыргызстандыктар, Кайдыгер Карабай ошол сырттан каршыланган аттарын айтпай эле коеюн. Сырттан каршылагандар. Бизге ал бейөкмөт уюмдар канча каражат келгенин бизге мындай бир отчет беришпейт олар. Миллиардтаган акчаларды атагы бизге отчет беришпейт. Ошол биздин мамлекетке отчет беришсин. Мыйзам кабыл алышсын. Мындан сырткары тынчтык митингинин катышуучулары улуттук каада салтка, нарк населге терс таасирин тийгизчү гомосексуализмди токтотуу керектигин, феминисттик көз карашты колдогондорго тиешелүү жаза алуусу керектигин талап кылышты. Ошондой эле алар мектеп окуучуларына феминисттик көз карашты колдогон маалыматтар таратылып жатканы айтылды. Феминисттер гомосексуализмди колдогон ар кандай акциялар өткөрүлүп жатканын айтып, мындай жоруктарга жол бербөөгө чакырды. Жети тубандын атынан келдик. Мына азыр бу жерде караңыздар. Жума сайын булар гей парад уруштуруп атышат. Булардын максаты биздин ушул өнүп келаткан жаңыдан башталган стабилдүүлүккө каршы иш кылып жатышат. Ошондуктан жалпы эл, жети тубандын эли бул жака келе албаса дагы, бул жакта болуп аткан нерселерди көрүп, абдан каршы каргыш айтып атышат. Ошондой эле митингдин катышуучулары бейөкмөт уюмдарынын ишин көзөмөлгө алган кодекстер иштелип чыгуусун талап кылышып, Ички иштер министрлигинин имаратына барышты. Митингдин катышуучулары Ички иштер министрлигинин имаратынын алдына барып, өз көз караштарын билдирип, мамлекеттин ички саясатына кийлигишкендерге тиешелүү чара көрүүнү талап кылышты. МПлордун барсын, эмеге учет калсын. Ачык айкын болсун. Бейөкмөт уюмдарына жана феминисттерге каршы чогулган митингдин катышуучулары кайрадан өкмөт үйүнүн алдына чогулушуп, мамлекет башчысынан жана тиешелүү өкмөт өкүлдөрүнөн атайын чара көрүүсүн суранышты. Кыргызстан мамлекетинин өзүнүн мыйзамдары бар. Кыргыз илгертен сактап келаткан үрп адат, када салттары бар. Ошол нерселерди төбөлөппейли, тепсетпейли, муунга өткөрүп берели. Ошондой эле митингдин катышуучулары Айзада Канатбековага Куран окуган соң тарап кетишти. Амин. Ушул окулган Куран-ы Карим тилаваттын соопторун ушул өтүп кеткен биздин карындашыбызга, бир тууганыбызга багыштадык. Жаткан жерлери жайлуу, топурактары торпок, өрстөлөрү нурга толуу, оор топурактары жеңил болсун.